элибиз чыгарып жардам берели баатын оңдоп баягы хотя бы түздөп эмне кылсак ошо жардам салымыбызды кошуп берели дешти. Бир субботнигин жасап арнайы эле деди. Анан азыр өзүмө келе албай турган кезим баягы көргөндөн кийин байкайбыз да кандай болот, эмне болот. Азыр ошо өзүмдүн крышам жок. Туратбек Абдыкадыров 11 жылдан бери бул күнөскананы иштетип келет. Ал ишкерликти эки соттук жер тилкесинен баштаган. Учурда 50 соттук жер тилкесине жеткирип бир эле Ысык көл облусу эмес, Бишкек шаарындагы күнөсканада өстүрүлгөн бадыраң, помидор жана жашылдандыруучу гүлдөр менен камсыздалып келген. Биз башында эле баштаганда деле акырын баягы алгандан бери тургузуп келатканда аздан кредиттерди алып, анан кайта тапкан кирешебиздин баарын салып келип 20 миллиондон ашык салынды. Бул жергечи салынып келатканыбызчы. Анан мына 11 жылдан бери салып келгенибизди 20 миллиондон ашып кетти. Өзүм 20 деп атам да, бирок андан ашып кеткен да, анткени кредит алганым эле бир 13 миллионго чейин чыктыр да өзүмдөнчү. Анан ошону мына 11 жылдан бери салып келгенимде бир саатта жок болуп калды. Ишим ачыккан ошол. Жаш ишкердин айтымында быйыл Голландиядан 18 000 даана бадыраңдын үрөндөрү алынып келинип отурузулган болчу. Жумушчулары болсо 5 кишиден 15 болуп көбөйгөн. Келе турган жылы алардын санын 20га жеткирсем деген дагы максаты бар болчу. Эми минтип бир заматта кыял орундалбай, жада калса өзү турган турак жайынын чатырындагы шамал жулуп кеткен. Биз жашаган үйдүн чатыры 400 квадратта мана бүт эле силикон эле көтөрүп кетти полный. Даже сисмопоездарымды караңыздарчы. Эмне деген күч. Сисмопоездарды майдалап эле ташты көтөрүп таштап салгандай эле таштап салышты полностью элечи. Эртең менен муну кечине таап алган жокпуз биз крыша каякта экенинчи. Анан эртең менен таң атпай 5-те туруп алып карасак тиги по периметру 1 километрдей таштап салыптыр да. Ишкер азыр өзүнүн күнөсканасын кайра жандандыруу үчүн эмне кылаарын билбей турган чагы. Жада калса ал күнөскана камсыздандырылбаганын дагы айтат. Теплицамды жанагы страховка кыла турган жерге барган мен башында, жаңы башталып атканда 3 жолу кайрылган, 3 жолу тең айтышты эле маган. Болбойт, жеке ишкер экенсиң, айнек менен экен, тигине экен деп страховка кылдырбай койгон. Эми азыр эмне кылаарын билбей турам. Урматтуу президент, урматтуу премьер-министр, урматтуу биздин депутаттар, урматтуу элдер, эмне кылаарымды билбей отурам. Аябай кейип турам. Кыргызстаныма аз болсо да салымды кошсом керек. Азыркы учурда кредитим бар, кыйналып турган кезим да. Мен эми күнөскананын энесине айтып коеюн. Бир эле жолу келип менден консультация алып кеткен. Мен камсыздандырууга жатат экенин, болот экенин мен ага айткам. Бирок мен андан кийин ал күнөскананын ээсин көргөн жокмун, мага келген жок. Мен ошол массалык маалымат каражаттарына ошол жарыялаптыр, ошол 3 жолу камсыздандыруу уюмуна кайрылгам. Бирок алар менден баш тартты дептир, бирок бул туура эмес информация. Чындыкка жатпайт. Азыркы тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү адистери келтирилген чыгымдарды эсептеп жатат. Жалпысынан жабыркаган 46 турак жайдын ичинен болгону 10%-на жакыны гана турак үйүн камсыздандырган. Ошондой эле акыркы 2 жылдан бери катуу шамал көп болуп жатканын адистер белгилөөдө. Бүгүнкү күндө облус боюнча болгону 6000 турак жай камсыздандырылган. Гүлбарчын Молдоева, Талай Эргешев, Асылбек Касенов, Атайын Ош Прим телеканалы үчүн Ысык көл облусу.